Оңтүстүк Кореянын Инчхон эл аралык аэропортунун жанындагы көпүрөдө жүздөгөн унаа кагышып, кеминде 2 адам мерт кетти. Дагы 22 тургун жаракат алып, алардын 8-инин абалы оор. Полициянын алдын ала маалыматына ылайык, тумандан улам автобустун жеңил унаа менен кагылышы чоң кырсыкка себепчи болду. Санкт-Петербургдун депутаттары 75 жаштан жогору курактагы кары картаңдарды камакка алуу жолдорун өзгөртүүнү сунуштап жатат. Ага ылайык кары адамды полиция кармаса, бул аракетти дарыгердин катышуусунда гана жасаш керек жана бул тууралуу кармалган адамдын туугандарына токтоосуз билдирүү жеткирүү зарыл. Эске салсак, Орусияда 4 февралда азык-түлүк дүкөнүндө майда уурулукка шектелип кармалган 81 жаштагы кемпир полиция бөлүмүндө каза тапкан. Алдын ала маалымат боюнча, блокадачы жүрөгү кармап көз жумган. Кытайда иштеген чет элдик компаниялардын жарымынан көбү өлкө бийлиги алардын бизнесин тартып алууга аракеттенип жатканын айтып чыкты. Расмий Пекин чет элдик ишканалардын өз аймагындагы филиалдарын тыкыр текшерүүгө ала баштады. Бийлик чет элдик компанияларды административдик көзөмөлдөөнү күчөткөн. Ишкерлер болсо батыштын Кытай рыногуна жолу буулуп жатат деген ишеничте.